Рахмат, Мирлан Исақбекович. Космос Сарич, сізден артыңыздағы екі адам кім? Айтып қоясыз ба? Менің артында Мадай Мусаевич, орынбасар. Екіншісі біздің Санслужба департаментінің директоры Төлен Байдалиевич. Мирлан Исақбекович, комитеттің чечімі мойынша баяндамачы болу екінші оқу режимінде Молдобекова Гүлқан дайындалған. Чечім мойынша жиналышқа салама сақтау министрі шақырылған. Артындағы екі кіші шақырылған емес-ті. Аларды міне жұмышы жоқ бұл. Өткенде сіз галстугы жоқ адамды шығарып жүрдіңіздер, бұларды мінеге мейман қылып отырғызып қойдық. Бұларды кете өрмейді жұмысына. Көчө телефонограмма менен бизге айтылған кимдер келет деп ошол темасын берген. Мен комитеттин чечимин айтып атам. Сиз анын айтыкка акыңыз жок. Экинчи мына Космосбек Сарич көрдүңүзбү? Бүгүнкү сизге берген суроолордун көбү коомдук саламат сактоо жөнүндөгү мыйзамга эмес, сиздин унааңызга көбүрөөк кызыгып атат да. Бул өкмөттүн өкүлү Ашырбек Мойдон чыгып койсоңуз, бул өкмөткө өнөкөт болду да. 2016-жылы Замирбек Айдаров деген унаа министри, жол министри, Чайна роодтун жол тандабасы минип, анан кызматынан кеткен, өнүгүү фракциясы ушундай талап койгон. Андан кийин Дүйшөнбек Зыралиев дагы Кытай компаниясына Осо Тоолун деген компаниянын 570 жол тандабасы минип, ада кызматынан кетти. А бул эмне үчүн кызматтан кетпей отурат? Мына өткөндө Коопсуздук кеңешинин жыйынында президентибиз айтты. Сооронбай Шарипович айтты. Мен эки гана министрге ушу кемчилигин баса айтайын деп ушул киши менен Жамшитбек Калилович деп. Ал киши моралдык жоопкерчиликти тартам деп кетип калды. Бул киши кете албай кыйналып атат да. Ана мындайда сиз президентти дагы шернелишиңиз, премьерди дагы, депутаттарды дагы, бизди дагы, элди дагы кыйнабай кетип эле калсаңыз жакшы болмок да. Мен сизге жардам берейин да. Сиз мага жооп бере коюңуз. Мен өзүмдүн сунуштумду айтып атам. Бул мыйзам боюнча берип аткан жок. Мен сиздин ыйманыңыз боюнча сурооду берип атам да. Ушунда чатактын башында отургандан кийин министрликтин башында отурганыңыз ылайыксыз. Андыктан мен сизге жардам берейин. Моралдык жоопкерчилик деген бар. Президенттин кебине илиндиңиз, элдин коомчулуктун сын пикирине илиндиңиз. Кой аксагы менен жүз болсо, өкмөт аксагы менен жүз болот да. Сиз азыркы өкмөттүн